Соңку сааттарга алынган урунтуу окуялардын түрмөгү ON1 каналынын түз эфиринде аты жөнүм Айгерим Жаныкул, ал кабарлардан кыскача. Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган балдардын абалы оор экендиги кабарланууда. 5 жандандыруу бөлүмүнө дагы бирөө болсо үйүнө чыгарылган. Бул арада ар бир фракция өкмөттүн башкарган 1 жылдай болгон Сооронбай Жээнбековдун отчетторун угууда. Азырынча көпчүлүк коалиция жактырды. Экономикада кандай өзгөрүүлөр болду? Бүгүн берүүбүздө сөз кылабыз. Ал эми доллардын куну 2 жумадан бери улам төмөндөдү. Мындай курс да канчага чейин кармалат? Кутман күн каалайм, кечиресиздер. Бул жана башка кабарлар алдагы жарым саат аралыгында. Адегенде аймактык жаңылыктардан Балыкчы шаарында белгисиз газдан ууланган балдардын абалы оор экендиги кабарланууда. Балыкчы шаардык аймактык ооруканасынын дарыгери Талант Жумагазиевдин ON1 каналына берген билдирүүсүндө оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткан 5 палатага которулган дарылоо уланууда. Аймактык больницада 17 апрелде эртеңки 10 жарымдарда мектеп окуучулары билинбеген газ оолуу газ затына уланышып, ошо менен бизге келип жатышкан. Биздин баарын ар бир бөлүмдөргө жатышып, кетиş жерлерине жатышып, өкүлдөрүн реанимация да бөлүштүрдүк. Азыркы кезде оорулардын акыбалдары канааттандырылып, тийиштүү медициналык жардам баарын көрсөттүк. Кайсы газ эмне түрүндө экени ошонусун азыр ачык белгисиз болуп атат. Жалпысынан 10 бала ууланып ооруканага түшкөнүн, бирөө алгачкы жардамды алып үйгө чыгарылганы да кошумчаланды. Мурдараак өзгөчө кырдаалдар министрлиги номер 3 Балыкчы шаарындагы мектептин 10 окуучусу ооруканага жатканын кабарлаган болчу. Окуя 17 апрелдеги түшкө жуук болгон, себеби анык эмес. Чоо жайын болсо милиция териштирип жатат. Буларда көрүүсү начар, керең балдардын көйгөйүн жеңилдетүү максатында атайын электрондук окуу куралдар, адабий китептер мамлекеттик тилде жарык көрдү. Сорос Кыргызстан уюмунун колдоосу менен ишке ашкан окуу куралдарын Windows, Android программалары аркылуу дагы колдонсо болот. Биринчи жолу кыргыз тилинде ишке ашкан бул долбоордун түзүүчүлөрүнүн айтымында аталган синтезаторлор аркылуу балдар жогорку билим алуусуна чоң жардам болмокчу. Ал эми маалымдаманы болсо апрелдин соңунда уюлдук телефон аркылуу Play Market бөлүмүнөн жүктөп алууга болорун мындайча билдиришти. Бул синтезаторду биз акчасыз, акысыз бекер таратканга даярбыз. Интернет страничкаларыбыз бар, Facebook башка тармактарда жана Soros фондусунун сайтында жайгаштырабыз. Жана ошондой эле Google Play Marketте жакын арада биз ушул программаны коюп коебуз да. Дүйнө кабарларынан Түркияда жекшемби күнү өткөн референдумдун эпкини туурасында айта кетелик. Түркияда миңдеген жаран конституцияны өзгөртүү боюнча референдумдун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен нааразычылык акцияларын улантышууда. 16 апрелде Түркияда конституцияны өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анда шайлоочулардын 51%дан ашыгы конституцияны өзгөртүүгө макул деген добушун берген. Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча долбоор мурда Түркиянын парламентине жактырылган. Ага президент Режеп Тайып Эрдоган кол койгон болчу. Анткени менен бир катар эле эл аралык уюмдардын мыйзам бузуулар менен шайлоо өткөнү туурасында тараткан билдирүүсүнө карата Эрдоган жообун кайтарып, ордуңарды билгиле деген сөзүн дагы айтканы чет элдик басмалар жазышууда. Бул маалда Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Түркиядагы референдумдун тыянактары жарыялангандан кийин Режеп Тайып Эрдоганды жеңиши менен куттуктады. Эрдоганды куттуктаган Беларусь президенти, ошондой эле Азербайжан президенттери дагы бар. Учурда Түркиянын өзүндөгү абал, расмий Анкаранын тандоо жолунун аркасы менен коңшуларга болгон мамиле кандай болору тууралуу биз Түркиядагы саясатка сереп салган Салих Күтүкчү менен Skype аркылуу байланышып, анын оюн дагы билип көргөн элек. Суроолорду болсо кесиптешим Мирлан Айтал узаткан. Саламатсызбы, Салих бей. Айтсаңыз, азыркы учурда Түркияда саясий абал кандай? Yani şu anda bir problem yok. Саясий абалы бир аз корчуду деп айтсам деле болот.
Анткени баш мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөндөн кийин өлкөнүн ичиндеги оппозициялык агымдар киргизүүгө аракет кылып жатышат. Бирок мындай көрүнүш Эрдоганды токтото албайт окшойт. Ал 12 апрелде болгон митингде билдиргендей, референдумда жеңсе, өлүм жазасын киргизе турган мыйзамды сунуштоо демилгесин парламентке сунуштарын айткан. Ал эми өлүм жазасы Түркияда 1984 жылдан бери колдонулбай келген. Бирок Эрдоган тарабынан 2004 жылы жокко чыгарылган. Ошол кезекте ал мамлекетти Европа биримдигинин катарына киргизүү боюнча атайын максаттары бар болчу. Айтсаңыз, Эрдогандын мындай саясий туруктуулугу, жоктугу калкка кандай таасир берүүдө, кандай талкуу жаратып келет? Halkın düşüncesi herhalde gerçek. Çünkü Ооба, туура айтасыз. Саясий туруктуулук бизде азырынча жок. Биз азыркы убакта дос мамлекет деп эч ким деле айта албай калдык. Европа менен ар дайым көз караштар келишпейт. Коңшу Болгариядан тартып Иран, Сирияга чейин чатакташты. Жада калса, тууган деп жүргөн Орто Азия мамлекеттери менен дагы мамилелерибизди жакшырта албай, деңгээлин төмөндөтүп алдык. Жада калса, Кыргызстандын президенти бул жакта ооруп токтоп калганда эч бир оорукана аны кабыл албасын деген буйрук берген. Менин оюмча, бул дипломатиялык жактан. Айтсаңыз, эми оппозициянын алдыдагы максаттары кандай? Эмне кандай кадамдары болот деп ойлойсуз? yani ben Recep Tayyip Erdoğan'ın Азырынча расмий түрдө оппозициянын өкүлдөрү эч кандай пландары жөнүндө ой бөлүшө элек. Бирок менин өзүмдүн жеке баамымда алардын бул жактагы жергиликтүү сотторго кайрылуусунан эч кандай пайда чыгара алышпайт. Аны алар деле түшүнүп турушат деп ойлойм. Ошон үчүн алардын эң биринчи кадамы Европадагы эл аралык сотторго кайрылып, өзүнүн версияларын карап көрүүлөрүн сунушташат. Түрк саясий чөйрөсү аябай эмоционалдуу келет. Партиялардын көз караштары, алардын ар бир айткан сөздөрү жана пландары элге катуу таасирин берет. Ошондуктан Эрдоганга бийликтин бүт баарын өз колуна тыкыз кармоосу чоң кыйынчылыкты жаратат. Салим Бей, сизге чоң рахмат, убактыңызды бөлүп бизге майк куруп бергениңиз үчүн. Эл аралык жаңылыктарды улантабыз. Буларда Пхеньянда Корея элдик армиясы жана Ким Ин Сендин туулган күнүнүн 105 жылдыгына арналган аскердик парад өткөрүлдү. Иш-чарага жүзөгө жакын чет элдик журналисттер да чакырылган. Аскердик парадты түз эфирде бийлик чагылдырылган. Парадда алгачкылардан болуп суу астындагы жүрүүчү Пуксон аттуу үлгүсүндөгү баллистикалык ракета көрсөтүлгөн. Мындан тышкары адистер реактивдүү артиллериянын орнотуунун жаңы модификациясын түшүндүрүп беришкен. Түндүк Кореянын президенти Ким Чен Ын парадка башкы командачы катары катышты. Ошондой эле парад учурунда ар түрдүү ок дарылар сактоо жайлары дагы көрсөтүлгөн. Бул жабыктуу эсептелген коммунисттик өлкөлөрдүн арасында алгачкылардан болуп ачык түрдө ушул аскердик куралдарын шардана кылышууда. Буга чейин Америка Кошмо Штаттын президенти Дональд Трамптын администрациясы мамлекеттик Түндүк Кореяга болгон аскердик чечимдерге жооп бербестигин, бирок Түндүк Корея Япония менен Түштүк Кореяга сокку уруу максаттарынан кайта турган болсо пландарын өзгөртүүсү мүмкүндүгүн билдирген болчу. Кыргызстан өзүндө болуп жаткан кайрадан кабарлары кайрылабыз. Учурда парламенттеги фракциялар премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун өкмөттүн ишмердүүлүгү боюнча берген отчетун угушууда. Кечээ көпчүлүк коалиция жактырган болчу. Жээнбеков өлкөнүн экономикалык абалы, ошол эле айыл чарбаны колдоо боюнча көрүлүп жаткан аракеттер, анан дагы башка тармактар боюнча кенен маалымат берди. Докладдан соң талкуу суроо жооп форматында уланып, натыйжада коалиция отчетту канааттандырарлык деп табышкан. Эми отчет парламенттик фракциялар менен комитеттеринде каралып, андан кийин жогорку кеңештин жыйынына алып чыгарылат. Отчеттогу маалыматтарга токтоло кетсек, 2016 жылы тактап айтканда өткөн жылы экономикага 3,8%га өсүш болгон экен. Мына ушул премьер-министрден бир жылдын ичиндеги аткарган ишмердүүлүгү туурасындагы жана ошол анын отчетундагы келтирилген цифралар, экономикадагы өзгөрүүлөр туурасында кесиптешим Мирлан Айталы менен маектешиден турабыз. Мирлан, негизинде эле бир жылдын ичинде кандай жетишкендиктерге жетишиптирбиз өкмөттүн баяндамасында, эмнеге басым жасалыптыр? Саламатсызбы Айгерим. Өкмөттүн баяндамасында эң башкы басым ички дүң продукциясынын көлөмүнө болгон. Мисалга айтсак, экономика министринин 2016 жылдын апрелинен 2017 жылдын апрелине чейин болгон эсептемесинде 465 миллиард сомду түзгөн ички дүң продукция. Ал эми ошол эле бир жылдын ичинде
мурдагы жылкыга салыштырганда 2015-тен 2016-га чейин салыштырганда 10%-га өсүштү көрсөткөн. Андан тышкары Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенине баарыбыз билебиз 1,5 жыл болду. Ага кирүүдөгү негизги максат баарыбызга эле маалым болгондой жаңы рыноктарды ачуу болуп эсептелинген. Бирок азыркы убакка чейин лаборатория, фитосанитария сыяктуу жаныбарларды идентификациялоо сыяктуу маселелер аягына чейин чечилбей келет. Бирок ошого карабастан башка дагы биздин ошо биримдиктеги өнөктөш мамлекеттерибиз ошол тарапта жардам берүүсүн айтып келишет. Ошону дагы биздин премьер-министр айтып жогорку кеңештин отурумунда айткан. Айгибиздин башында Сооронбай Жээнбековдун премьер-министрликке кандайча келгенин дагы эске салып кетпейликпи? Жакшы болот. Сооронбай Жээнбеков 13 апрель 2016 жылы өз кызматына келген. Ага чейин премьер-министрликте Темир Сариев болгон. Темир Сариевдин өз кызматынан кетүүсүнө балыкчы корумду автотрассасынын тегерегиндеги болгон тендерлер чатагынан улам Темир Сариев өз кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Азыр болсо Сооронбай Жээнбеков ушул жогорку кеңештин отурумунда айткандай, ушул балыкчы корумду эң башкы тапшырмалардын бири болуп азыр чечилүүгө даяр болуптур. Кайсы жактан каражат табылганын азыр биз чогуу уксак. Балыкчы корумду жолу чынында абдан бир бизге бир оор маселенин бири болуп калды. Былтыр мына 1,5 миллиард сом таап бердик, ал боюнча жүрдү. Азыр эми да өткөндө канча бердик? 212 миллион сом дагы бердик. Азыр эми ошол тамчыдан Чолпон атага чейин анан наркы ипподромунун тегерегин бүтүрөлү деген ниетибиз бар. Быйыл да 1 миллиард сом кошуп. Эми каражат болсо көбүрөөк беребиз, бирок бул ушул акчанын дагы 1 миллиард сомду. Бул бюджеттик акча эмес. Bunu almazsanız başka yaktan taap gelgen akçadan, prezidentimiz taap gelgen akçadan. Oşadan sulanma tavşoya bölöldü dep 1 milyar somdu. Bücette çok da akça girgenimiz. Oşadan 1 milyar beremiz. Anan emi bunu emi açığa gerek. Bunu emi proyekt çok baştalgan jolda. Anan karajat çok, megakom satılattı oşo işini baştalgan jol. Oşo megakom satılattı dep 2016-yılda bücjetke dağı 1 milyar som girgizgen. Alda keyin bolbay kaldı. Anan em bul uşulda 6 milyar 700 milyon pütüp ketse jakşı bolmok. Oşol aytıp atkan bирок proyekt толук бүткөн эмес, параллельно планировалган. Az al jerdeki açık ayta başlaş gerek. Al jerdeki proyektte trotuar жок. Карабалта Бишкекте. Al жерде сууларды алып өтүү жерлери жок. Таза сууларды. Электрония передаштардын акысы толуп турду, которо турган. Ал проекти жок. Биз эми ойлоп атабыз, бул дагы келечекте бир чоң проблема болот деп. Бирок бул боюнча иштеп атабыз, эми ушу башталгандан кийин ана муну мурункулар кылган деген бул туура эмес болот. Ушуну бүтүрөлү деп азыр Алмашчан өзү дагы башында туруп каражат издеп мына азыр таап берип атат. Эми жакында бир айдан кийин негизи жол боюнча маселелер Сооронбай Жээнбековдун өз кызматына келгенден кийин эле аябай өз көңүлүн бурган окшойт. Анткени 1 жыл мурун так ушул маалда Бишкек аэропорт Манас жолуна дагы барып, ошол учурда ошол трасса курулуп жаткан, ошондо дагы өз көзү менен көрүп, өз тыянагын чыгарганда ошону белгилеп кетейин. Мирлан, мен дагы бир суроо, сан эмес, мындай жөнөкөйлөштүрүп айтканда орчундуу жетишкендиктер кайсылар экен, бул туурасында сөз болдубу? Ооба, орчундуу маселелерден мисалга айтсак, көптөгөн кызматчылардын иштен алганы дагы көзгө чабарлык болду бул жылда. Мисалы алардын көбү эле ички иштер министрлигинде ушул эле 1 жылдын ичинде 3 министр алмашкан. Андан тышкары өкмөттүн 18 мамлекеттик ишкананы жоюшуна дагы токтоло кетти. Анткени ошол жааттагы дагы мамлекетке таандык болгон мекемелерди башкаруу системасын дагы модернизациялоо
модернизациялауну дагы пландаштырып жатышыптыр өкмөттө. Андан тышкары аймактарды дагы өнүктүрүү пландары дагы бар экен. Ал пландын ичинде чоң ири шаарлар өнүгүүнүн башкы борбору болот жана ошо шаарларга жакын аймактар болсо ал шаарларга локомотив катары кетет. Негизинен алганда жогорку кеңештин көпчүлүк коалициясы сиз айткандай эле премьер-министр Жээнбековдун 1 жылдык баяндамасын канааттандырарлык деп табышты. Кошумчалай кетелик, бүгүн болсо премьердин өкмөтүн Республика Ата Журт фракциясынын депутаттары да карап чыгат. Рахмат, Мирлан. Сооронбай Жээнбеков премьер болгондон бери экономикада кандай өсүштөр болгон? Мирлан айталы менен ортого салдык. Берип улантабыз. Жогорку кеңеш адам укуктары боюнча аткарылган иштер туурасында алгылыктуу иштерди аткарбай жатат деген сыңдарды бүгүн адам укуктары боюнча кеңештер коомдук бирикмесинин жетекчиси Гүлжамал Султаналиева аталган маселеге арналган жыйында билдирди. Айтымда өкмөт уюмдар сунуштаган кеңештер, багыттар тууралуу бир дагы расмий органдар эске албай жатышат. Ошондой эле жарандардын үйлүү болушуна карата укугу, социалдык төлөмдөр, салык маселесиндеги чектөөлөр боюнча эл аралык стандарттагы беренелери боюнча жиберилген суроолорго жооп ала албай жатабыз деп мындайча даттанды. Адамдар боюнча кеңеш акыркы 11 жылдан бери ар жылы адамдар боюнча ар жылдыгын чыгарып келет. Мына бүгүнкү күндө дагы биз ошол 11-чи ар жылдыктын форумунда отурабыз. Бул ар жылдыктын бир өзгөчөлүгү биз ошо эксперттер аркылуу ар кандай ошо адам укуктарын жылдыруу алкагында же болбосо адам укугун коргоо алкагында ар кандай статьялар жазылат. Жана ошондой эле бул ар жылдыктын бир өзгөчөлүгү ар бир статьяда эксперт өзүнүн кандайдыр бир аналитикалык баасын берип атып, сөзсүз сунуш менен болот да. Вот ошол сунуштарды биз бүгүнкү күндө ушул форумда бул сунуштар мамлекеттик органдарга, мамлекеттик эмес органдарга багытталган. Мына ушул форумда ошол эки сунуштарды талкуулайбыз. Башка кабарлардан Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташыган шаар ичинде кичи автобустардын айдоочуларына карата жазаны катаалдаштыруу сунушу көтөрүлүүдө. Жарандык активисттердин айтымында Бишкектин көчөлөрүндөгү башаламандык кырсыктардын көбүнө дал ушул жол талашып, куушуп айдаган айдоочулардын күнөөсү чоң. Буга мисал катары кечинде эле калаанын чок ортосунда орун алган маршруттук таксинин кызыл чыракка карабай өтүп кетип, жеңил автоунаанын кагылышынан 6 адамдын жаракат алгандыгы мисал келтиришет. Эске салсак, Борбор калаадагы Байтык Баатыр менен Көркий көчөлөрүнүн кесилишинде кырсыкка кабылган маршруттук таксинин айдоочусу алдын ала маалыматтар боюнча жол чырак кызыл болуп турганда өтүп кеткен. Бул тууралуу шаар ички иштер башкармалыгынын кайгылык милиция башкармалыгынан билдиришти. Эскерте кетсек, жекшемби күнү ошол кечки саат 6-лар чамасында аталган аймакта эл ташыган Mercedes-Benz Sprinter менен Toyota Camry үлгүсүндөгү унаада кагылышкан болчу. Ошол күбөлөрдүн айтымында маршрутканын ичинде 15 адам да болгон. Бул жол кырсыгынан 7 адам жаракат алган. Анын бири болсо жаш бала болгон. 14 жаштагы өспүрүм шаардык балдар клиникалык ооруканасына жеткирилип, анын баш мээси чайкалгандыгы аныкталган. Жолдо коопсуздук, адам өмүрүн торуган кырсыктар тууралуу Чынара Касманбетова менен ошол маселени ортого салган турабыз. Чынара айым жол коопсуздук аталган коомдук бирикмесинин жетекчиси. Чынара айым кош келипсиз. Саламатсыздар. Адегенде эле жогоруда мен айтып өткөн жана мисалдардын негизинде ошол жума сайын окуп билип аткан кичи автобустардын башкарган айдоочуларына карата айтылган сындар тууралуу сурайын деп атам. Петиция же болбосо кол топтойбуз деген дагы сунушту айтып өттүк. Буга кандай карайсыз өзүңүз? Чынында эле бул коомдук транспорттун ушул автоперевозка, кишилерди ташуу жагында коопсуздукту кандай алар карап атат, тартипти сактап атабы, эрежелерди сактап атабы деген бул чоң суроо болчу буга чейин деле. Эми бул акыркы ушул 2 жуманын ичинде көптөгөн кырсык катталбады ушул Кыргызстан боюнча. Биринин артынан бири болуп атат. Ошонун ичинде ушул коомдук транспорт маршруткалардын катышуусу да көп болуп кетет. Анын ичинен буга чейинкисинде дагы бир маршруткада бир айымдын колунан ажыраганга чейин барды. Ага ушул чыгымды көтөрүп атабы же жокпу, ал дагы суроосу аякка жеттиби же жокпу белгисиз. Бул мына көчөлө дагы бир маршрутка ушул элди ташып баратып, эрежени одоно бузду десек болот. Эрежени сактагандыктан ушул элдин жашоосун, өмүрүн ушул кооптуу кылып атат да. Бул өтө чоң суроо, буга тиешелүү чаралар көрүлүшү керек. Негизи лицензияны ушул коомдук маршруткаларды тейлеген бул Министерство транспорта. Ушул негизи бизде закондор деле бар, мыйзамдар бар, министерстволор бар.
мэрия баардыгы ушул суроону карашат. Чынара, мен ушуга байланыштуу дагы бир суроо да, мисалы патрулдук милиция ошол айдоочуларга баланча айыппул салдык деп маалымат берет. Анан ошол учурда биз ошо трассаларда, ошол эле Бишкектин өзүндөгү жанагындай маалыматтуу булактарынан кырсыктардын болгону туурасында маалымат алып атабыз. Сиздин пикириңизде канткенде ошол кырсыктарды азайта алабыз? Макул тиешелүү органдар бар. Бул фактылар биринчи эле болуп жаткан жок, бирок ошол учурда реакция кандай болууда? Эмне үчүн анда эгерде айыппул салынган менен уланбайбы, багы сиз айткандай эле акыркы соңку 2 жуманын ичинде жанагындай олуттуу кырсыктардын болуп жатышы менимче бул жөн жеринен эмес болсо керек. Кайсы жактан аксап жатабыз? Эгер биз коомдук транспортты гана ала турган болсок, маршрутканы, бул жерде чоң бизнес жатат деген сөздөр байма-бай айтылып келе атат. Муну биз интернеттен, массалык маалыматтан окуп жатабыз. Көптөгөн маршруткалар иштейт. Билесиздер, мисалы Бишкек шаарын алганда эле 42 частный өз жеке менчик фирмалар иштейт. Ошо ишканалар. Ал ишканалардын жетекчилери бар. Ошо жетекчилер өз фирмасы болобу, ошол имиджин көтөрүп, ошол өзүнүн айдоочуларын тыкаан тандап, ошол стажына карап, анын ден соолугуна карап, тартибине карап, жоопкерчилигине карап, анан өзү дагы талапты өтө жогору коюш керек. Антип ал өзүнүн директорунан башталбаса, анда ушундай иш-чаралар боло берет. Анан экинчи жагы коррупция дагы биякта жок дебесем деп айта албайм да. Мисалы, ушул лицензияны алыш үчүн, маршруттук линияны алыш үчүн көптөгөн чатактар менен коштолуп келет. Жакында эле тендердик комиссия өттү, мисалы ошол маршрутный линияларды жаңы беребиз деп. Ошол жерде да чатактар пайда болду. Ошон үчүн бул жерде айдоочуларды тандоодо жанагындай көйгөйлөр талаптарга ылайык келбеген айдоочулар тандалып калып жатат. Ооба, ошол жерде мен ойлойм, ошо лицензия, ошо жеке ишкерлер ошо өздөрү талапта биринчи катуу коюш керек. Анан транспорт министрлиги бул жерде жоопкерчилиги чоң болуш керек. Анткени алар ошол жеке фирмаларга лицензия берет. Эгер ушундай тартип болуп атса, жоопкерчилик жок болуп атса, тартипти жоопкерчиликке өтө катуу тартыш керек эле. А бирок көп учурда ошо тартылбай калышы мүмкүн. Ушундай бир катуу талаптар, мыйзамдар болгону менен жакшы иштебей атат да. Түшүнүктүү. Сиз жогоруда мен жана кол топтоо боюнча сиз сыяктуу ушундай жол коопсуздугуна кайдыгер калбаган жанагындай активисттер, катардагы эле адамдар ушундай петиция түзбөсөк болбой калды деген сунушун айтып жатыптыр. Сиз андагы киргизилген пункттар туурасында тааныштыңыздарбы? Эгерде чараны күчөтөлүк деп атса, кайсыл жаатта айдоочулар ошол эле пункттар менен ар бири көрсөтүлгөн экен? Эмне жаатында чараны колдонмок деп жатышыптыр? Менин оюмча азыр бир нече петиция толтуруп алып атса керек. Мен мисалы бүгүн жумушка келип ачканда эле ушул бир петицияны өзүм дагы алдым. Ушул маршруттук таксидеги тартипсиздикти токтотолу, сиз ушуга кол коесузбу деген мындай бир эле жалпы суроо бар болчу. Мен албетте аны колдоп, аны өзүмдүн социалдык страницам аркылуу дагы көрдүк. Таркатып идем. Анткени бул жөнөкөй петиция десек болот. Андан сырткары ушул маселе жарандар арасында көтөрүлүп атат. Анын ар кандай пункттар болсо, ал менен да таанышып чыгып, аны да колдоонго биз даярбыз. Анткени бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Чынарай, негизи жолдогу коопсуздукка ошол жаранды активисттер бар, көп эле. Дайым алар жана майя кызматкерлеринин дарегине сындарын ошол эле айдоочулардын маданиятына карата жана ар кандай видеолорду таратып интернет аркылуу дагы салып алар популярдуу болуп жүргөн учурлар дагы болуп жүрөт. Негизи эле алардын ошо тараткан жана интернет эле коомдугу ошол тиешелүү адамдардын тартипке салууга кошкон салымына карата реакция азыр кандай болуп жатат? Менимче, дегендей. ооба, биз менин байкоом боюнча ушу именно социалдык страницаларда видео аркылуу тартылып калып көмүскө жүргөн проблемалар ачыкка чыгып кетип, ушунун күчү күчтүүрөөк болуп атат. Ошо мыйзамга караганда күчтүүрөөк болуп калды. Мисалы ошо министерстводон бир суроону чече албай атып, же чечтик деп ойлоп, же чечпей коюп жоопкерчиликке тартылбай калган учурлар болсо, ушул видео аркылуу тартылып калган, ушу жарандар ушуга тартылып атканы да жакшы. Анткени буга чейин көп эле биз чыдайбыз да, көп киши көп учурда чыдайт. Ошо маршрутка эле жаман айдап барса да чыдайсың, эми жетип алайын деп айтса дагы маршрутканын айдоочусу жаман жооп берип коюшу мүмкүн, ар кандай маселе бар. Эми ушуга чыдабайбыз деп
социалдык страницалардан, видеолордон таркатып атканы бул күчкө айланып келатат. Жыйынтык чыгып атабы андан? Ушул күч аркылуу өткөндө эле жанагы жолду куруп атканда кандай тартипсиздик менен курулуп, каталар кетип атканы видео тартылып, транспорт министрлигинен 5 киши бошотулду, туурабы? Буга чейин андай чаралар көрүлбөй келген болчу. Ошон үчүн бул өзгөчө бир күчкө айланып калды десек болот. Анткени көптөгөн ушул жарандар социалдык страница, агентство, медианы, ушул бүт маалыматты интернеттен көп алып, окуп, реакция кылып ошого жоопко тартып атканы бул өзгөчө бир феномен болуп атат десем деле болот Кыргызстанда. Чынарайым, негизи сиздин ошол бирикмеңиз менен ошол эле майы кызматкерлери кандай кызматташасыздар? Сиздердин үнүңүздөрдү угабы алар дагы? Мен негизи ушул жол коопсуздугу коомдук бирикмени ачкандан бери 5 жылдан бери иштеп келатам. Ошол ачылгандан бери чынын айтканда именно ушул ички иштер министрлиги менен өтө тыгыз иштеп келатам. Анын ичинде патрулдук милиция азыр түзүлдү. Азыр патрулдук милиция деп аталат. И ошолор менен мен тыгыз эле иштеп келатам. Иштеп келатканда бул сөзсүз түрдө эле алардын жасап аткан жумушуна макул болуп же бирдемени жашырып атканда эмес. Бул иштешип келатканда алардын конкурстук комиссиясына катышат. Бул кадрларды алып аткан конкурстук комиссия, дагы бир комиссия уюштурушту. Ошол эле инспекторлорду экзаменге тартышты. Баардык экзамен тапшырып көрсүн деп, ушул жол эрежесин билеби деп. Ошого катыштым. Мындай иштерди мен колдодум. Өз оюмду дагы айтып аттым. Эгер бир сунуштар пайда болсо, биз дагы аларга айтып атабыз. Жаңыча иштеш керек, жаңы методдорду алып келиш керек. Башка өлкөлөрдө көптөгөн азыр опыт бар. Ошолорду дагы кабылдап, кичинеден киргизип, новаторский подход кылып, ошондойлорго биз тыгыз эле иштешип келатабыз. Чынарайым, негизи биз жанагы маршруттук таксилер туурасында сүйлөп атпайбызбы, жүргүнчү ташыган. Негизи эле алардын буга чейинки сиздин кесиптештериңиз дейинби, ошол ON1 каналына бергенде маектеринде айтып өтүштү. Айып пулду көбүрөөк салса, балким жанагындай айдоочулар анча көп жанагы тажрыйба алып калгандан кийин балким кайталабайт чыгар депчи. Себеби дегенде ошол айып пул жанагындай майы кызматкерлери токтоткон учурда балким 200-300 сом берип коюп, анан кайра эле көнгөн адатын кайталап жатат деп. Кандай дейсиз, сиз кошуласызбы ушуга? Бул акча гана байланыштуу, балким ошондой жазалагандан кийин анан өздөрүнөн келишеттир. Эми негизи өтө катуу көтөргөндө деле көтөрсө болот деп айтсам болот. Бирок буга сөзсүз түрдө башка чаралар дагы кошо кетиши керек. Мисалы, видеофиксация жөнүндө көп эле айтылып келди. 5-6 жыл болду. Коопсуздук шаарды киргизели, шаарда иштесин деп пилоттук 1-2 жерде коюлду. Эми ошону эгер иштеткенден кийин көтөрсө, буга макул болсо болот. Азыр видеофиксациялар жок кезде патрулдук милиция түздөн-түз айдоочулар менен сүйлөшүп аткан учурларда андай болбой коет же пара берүү, пара алуу болбой коет дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн видеофиксация, коопсуздук шаар деген проект иштемейинче азыр айыппулду көтөрүү баары бир деле башка бир жаман утмаларга кетип калышы мүмкүн деп ойлойм. Олуту деле көп өзгөрүлө болбойт дейсиз. Ооба. Анткени айыппулду көтөргөнү менен башка чаралар дагы чогуу иштешилип чыгышы керек. Ошол эле пропаганда, ошол эле профилактика, тартипти катуу тартуу, тартипке айдоочуларды. Ошондой чаралар кошо сөзсүз жүрүш керек. Рахмат пикириңизге, Чынарайым. Биздин убактыбыз бүтүп бара жатат, ушул маекке бөлүнгөн. Жол коопсуздук аталган коомдук бирикмесинин жетекчиси Чынара Касманбет менен жол коопсуздугу, айдоочулардын маданияты тууралуу баарлаштык. Ийгилик сизге. Экономикалык кабарлар менен берүүбүз улантабыз. Соңку апта ичинде Америка акчасынын куну төмөндөдү. Тактап айтканда, Бишкекте акча алмаштыруу жайларында доллардын сатылышы 67 сом 85 тыйындан, ал эми сатып алуу 67 сом 75 тыйынды түзүп жатты. 2 жуманын ичинде доллардын куну сайын 50 тыйынга арзандап жаткандыгын байкоого болот. Экономист адистер болсо муну өлкөдөгү реэкспорттун көрсөткүчтөрү менен байланыштырып жатышат. Башкача айтканда, Кыргызстанга кирген жана сыртка чыккан товарлардын көлөмүнүн азайышы доллардын төмөндөшүнө алып келип жатышат дейт. Экспорт менен импорт азайса, долларга болгон талап төмөндөйт. Ошондуктан доллардын куну түшүүдө деп мындайча түшүндүрүшүүдө. Бизде баягы кайсы бир ири компаниялар чет элден алган, импорт кылган күйүүчү май заттарын рубль менен, сом менен алган учурлар пайда болду.
жана ушул негизи биздин ички реэкспортубузда түшүп кеткени да байкалып жатат. Жана Кыргызстанда багы барын улуттук валюта менен иштеткен аракеттер да болууда, алар да таасирин этти. Негизи таасир бул деген ушул мурунку болгон реэкспорттун солгундашы да. Импорт экспорттук операциялардын азайышы, албетте багы долларга болгон муктаждык азайганы ошол себептен келип чыгат да. Бул маалда Бишкектеги Борис Ельцин атындагы Кыргыз Орус Славян университетинде бейформал Путин сүрөт көргөзмөсү ачылды. Көргөзмөгө Московский комсомолец гезитинин сүрөт кабарчылары ошол эмгектерди коюшкан. Көргөзмө Орус жана Кыргызстан ортосунда дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 25 жылдыгына арналат. Экспозицияда президенттин дүйнө лидерлери жана катардагы орусиялыктар менен жолугушуулары, салтанаттуу аземдердеги жана эс алуу учурундагы сүрөттөрү көрсөтүлгөн. Сүрөт көргөзмө Челябинск, Тула, Барнаул, Севастополь жана башка шаарлар, ошондой эле Германия, Испания, Греция, Улуу Британияда жана башка жерлерде көрсөтүлүп, жандуу кызыгуу жараткандыгын уюштуруучулар айтышууда. Көргөзмөнүн ачылышына болсо Орус жана Кыргызстан элчиси Андрей Крутько баштаган адамдар катышышты. Что человек, у которого Владимир Путин менен бир эмес бир нече жолу жолугуп кеңири сүйлөшкөн учурлар көп эле болгон. Бул адамдын олуттуу көз карашы жана айкөлдүгү мени дайыма таң калтырып келген. Көргөзмө менимче сиздерге дагы жагат деп ойлойм. Себеби Орусия президентинин ар кандай жагдайда түшкөн сүрөттөрү кыргызстандыктардын аны менен жакындан таанышуусуна өбөлгө түзөт деп ишенем. Соңку сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача түрмөгүнөн ошондой болду. Аты-жөнүм Айгерим Жаныкул, ON1 каналы окуялардын өнүгүшүнө карата көз салуу сунулганда жана кечки саат 7 жана 8деги жаңылыктардын берүүсүн өткөрүп жибербеңиз.